Assalamu alaikum, hurmatly mekendештерим, замандаштарым, агалар, энелерим, карындаштарым. Көрүшкөнүм абдан кубанычтамын. Кыргызда бир сөз бар, атын атасаң куту сүйүнөт деп. Эң жагымдуу сөздөрдүн бири бул адамдын аты болот экен. Анткени көп адамдар турган жерде деле ошол атың аталса, сен ошол атты тааныйсың, кулагыңа жылуу кылат. Бирок ошол ат тарыхта кандай калат, кептин баары ошондо. Элдин жүрөгүндө кандай калат, кептин баардыгы ошондо. Адамдын эки аты болот экен. Бири азан коюлуп, чакырылып коюлган аты, экинчиси өзүнө өзү койгон аты. Түкүнчө эмгекчил, түкүнчө тырышчаак, түкүнчө менеткеч, түкүнчө кумурска деген аттарды угуп калчу элек. Ошол эле мезгилде жатып ичер жалкоо деген аттарды кошуп калчу элек. Бирөөгө түлкү деген ат кошулат экен, бирөөгө арстан деген ат кошулат экен. Адамдын сыпатына, баскан турганына, кылган эткенине жараша эл журт ат коюп берет экен. Ошон үчүн менетти кылган башка, эмгекти кылган башка. Бирок ошол эмгекти, менетти көрө билген дагы чоң менет экен да. Биз байкап көрүп жүргөн инсандардын арасынан ушундай өзгө максат койдук. Коомго аз да болсо салым кошуп аткандар, жарык тийип аткандар болсо, жок дегенде рахмат айтканды үйрөнөлүчү деп. Ким адамга рахмат айтпаса, Алла Таалага да рахмат айтпайт деген бир сөз бар. Ошон үчүн бул жака чакырылгандар мындай жөн эле чакырылып калган жок. Бул дагы тагдыр. Бирок бир сөз бар го, мүнөзгө жараша тагдыр болот деп, аракетке жараша тагдыр болот деп. Ошон үчүн сиздерге бир чоң рахмат айткым келип атат. Жашооң өтүп кете берет экен. Аркадан из калбаган жашоодон Кудай сактасын. Дайыма айтып келатам, балыктан из калбайт экен, сүзүп кеткен, учуп кеткен куштан из калбайт экен, анан эчтеке кылбаган киштен из калбайт экен. Ошон үчүн жашап өт дейт, жасап өт дейт. Жашаш эми иттин деле биттин да колунан келет, бирок жасап өтүш бул адамды адам кыла турган нерсе ушул экен да. Бир учурда адамды адам кылган эмгекти түшүнбөй келдим эле. Чын, эмгек менен улам жаңы деңгээлге чыгат экенбиз. Муну градация деп коет илимий терминологияда. Кечегиден бүгүн жакшы болуу, бүгүнкүдөн эртең мыкты болуу, эртеңгиден аркы күнү өсүп өнүгүү, ошону менен гана адам максатына жетет экен. Ордунда турган эч ким жок. Же аркага кетет, же алдыга кетет. Ордунда турган адам болбойт экен. Ошон үчүн мезгил менен жарышалы. Мезгилден алда жүргөндөр өтө экен, бирок мезгилден кем калбай жүрүү да чоң нерсе. Мезгилден артта калбайлы. Кечээ мен жаштар менен сүйлөшүп отуруп, атайын алардын бүгүнкү кумирлери жөнүндө сурап алдым. Анткени биздин учурдагы Алла Пугачева, Юрий Антонов десең түшүнбөгөндөр көп, София Ротару. Кечеге эле мен билгенден бир Семетей деген топ бар эле, Назик деген топ бар эле. Билесизби ага, убагында? Кыз Бурак. Анан азыркылардын жакшы көргөндөрү The Weeknd, ушул группаны жакшы көрүшөт экен. Imagine Dragons деген бар экен. Drake деген, Travis Scott. Кечээ ушуну атайын бекитип алып, бир жаш бала менен сүйлөшүп атсам, бизде жыйын деп коет го, племянник менен сүйлөшүп атсам, аялым айтып койду, сиз телефон карап сүйлөшүп атпайсызбы деп. Ошентип сыр ачып коюшат экен. Анан Yet деген бар экен, Playboi Carti, Eminem дегендер бар экен. Эми булардын бир-бирин уккан эмесмин негизи. Мазмуну кандай, жакшылыкка чакырабы, жаштарды бир туура жака бурабы же туура эмес жака үгүттөп коебу, аны мен билбейт экенмин, бирок ар бир коомдун, ар бир доордун өзүнүн баатырлары болот экен. Мен айткым келгени, бул замандын деле каармандары, баатырлар сиздерсиздер. Биз аябай иликтедик, талдадык, талкууладык. Анан чакырып, атын атып, бир рахмат айтып коелу деп чакырып атабыз. Анткени өз үй бүлөсүнө жарык тийгендер деле жакшы, эгер адал жол менен болсо. Жакынына, кошунасына, бирок бүткүл элге башы көрүнүп, адамзатка пайдасы тийип аткан уул кыздарыбызды азыр бир атын атап, рахмат айтып койсок, балким бир мотивация болор. Ушул масштаб кеңейер, ушул деңгээл чоңоёр, балким менен чакырып отурабыз. Кыска нуска айтканда ошол, араңыздарда мына аксакалдарыбыз дагы бар, кыздарыбыз дагы бар. Мен өткөчө кубандырган ачыгын айтып коеюн, погончондор. Бир сөз бар да, бир илгери ушундай зулум падышалар өткөн. Бирок ошолордун бир өмүрлүк зулумдугунан элдин бири-бирине кылган бир күн зулумдугу ашып кетет экен. Муну качан көрдүк? Революцияда көрбөдүкпү? Бул жакта адамдар жүрөт, жакшы максат, жаркын ой менен балким, бирок аркасынан тономойлор болот экен, өрттөмөйлөр болот экен, тылкаламайлар болот экен, канча адамдардын көздөрүнөн кан агып кала берет. Бир күн погончондор ишке чыкпай койсо, акыбалы ошол эле болот экен да. Ошон үчүн анча-мынча кемчиликтерин, эми кемчиликтер бардыгыбызда бар. Заман ушундай болуп аткандан кийин жакшы жактарын көбүрөөк көрүш керек деп ойлоп атам. Ушу погончондор жөнүндө жакшы бир сериал тартыш керек. Мен билгенде мугалим жөнүндө сериал чыкты.
Буга чейин биринчи мугалимден башка кино жок эле. Кече жакында Капырагай жөнүндө Агай деген сериал чыкты. Ушунчалык адамдарда мугалимдер жөнүндө пикир өзгөрдү да, мугалим болом деп кадимкидей мындай талпынгандар, эргегендер көбөйдү. Анан ушу милициялар жөнүндө дагы бир жакшы сериал керек. Анткени бүт жанагы баш кеселер менен күрөшкөн ошолор. Башка адамдар мындай көзүнө тик карай албаса керек, бирок баш кеселер менен күрөшө турган ушулар. Бир кыйынчылык болсо, коопсуздук болсо, адамдардын өмүрүнө коркунуч келсе, биринчи бара турган ошолор. Кудай бетин нары кылсын, кечегиндей чек арада окуяларда деле биринчи автоматын көтөрүп кеткендер ошолор. Түнү менен жашыруун тапшырма келсе да кете турган ушулар. Ошон үчүн погончондорун сыйлаган элдер кем болгон эмес. Мен түрктөрдү байкадым, ушунчалык сыйлашат. Америкалыктарды байкадым, ушунчалык сыйлашат. Ошого жараша мамлекеттин сүрү бар, сүлпөтү бар. Бир жолу Надырбек Алымбек менен келатабыз. Өзбекстандын чек арасында бир эле автоматчан өзбек аскери турат. Айтып атпайбы, бир аскер дейт, колунда бир курал кармап тургузуп койсо канча сүр дейт да. Болбосо бир адамдын колуна эчтеке деле келбейт негизи. Ошон үчүн силерге чоң рахмат. Анан бул жакта интеллектуалдар турат, шоу бизнестин өкүлдөрү турат. Шоу бизнесте деле эптеп-септеп бир атын чыгарайын дегендер бар, бирок балдарга өрнөк болуп, жакшы сөздөрүн айтып, той алып барганда ал жакка барсаң деле бир жакшылыкка чакырган, өрнөк болгон ини карындаштарыбыз бар, ошолорго ыраазы болом. Бул жакта ишкерлер турат, кайрымдуулук менен алек болгондор турат. Негизи ишкерлер жөнүндө дагы бир фильм тараш керек болуп калды. Мен бирдекени байкап жүрөм. Бай камалса эле биздин эл деп айтпайм, бирок комментарийлерде сүйүнгөндөр аябай көп да. Жакшы болду, убак камаш керек болчу, муну соруш керек, кустуруш керек. Ал байлыкты табыш кандай менет менен? Байдын баары эле уур эмес да, байдын баары эле жаман эмес да. Америкалыктардын маданиятын карасаңар, батыштын, мисалы ошол эле Стив Джобс, Билл Гейтс, бүт ишкер колунан келген адамдар, табарман адамдарды мындай алдыңкы планга алып чыгат. Азыр деле Илон Маск. Бизде биринчиден бай кеде дыйкан үй бүлөсүндө туулган деген заманда бүт байларды жаман көрсөтүп коюппуз, ошол нерсе дагы деле жашап атат. Экинчиден, мына эгемендүүлүк жылдары уурлап байгандар көбөйдү. Ошондон улам го дейм. Ошого бир ой келип атат, балким Табыл Дегенбердиевдин өмүрүн негиз кылып туруп, жакшы бир фильм тартыш керек го деп атам да. Элдин оюн өзгөртпөсө, байларга болгон мамилени өзгөртпөсө, ишкерлерге болгон мамилени өзгөртпөсө, бул маанай менен каяка барабыз билбейм. Ишкерлерсиз өлкө өнүкпөйт, бул турган маселе. Москванын мэри бар эле, Лужков деген, Юрий Лужков деген, ал мезгилде мен тышкы иштер министрлигинде иштешүмүн. Бир сүйлөшүүлөрдө ушул киши айтып калды. Мен Москваны кантип көтөрдүм дейт. Ал мезгилде Россияда акыбал бир топ оор болчу, бирок Москванын деңгээли башка эле. Мен дейт ишкерлерди колго алдым, ишкерлерди колдодум дейт. Ошолорго шарт түзүп бердим. Кечирип койгула деп биздин баарыбыз карап турбайт. Силер иштегенде 9-дан 6-га чейин иштейсиңер. Андан башка учурда өзүңөрдүн маселеңер бар, ошолорду ойлоносуңар. Бизнесмен 24 саат бою канткенде бизнести гүлдөтөм, канткенде инвестициямды кайрадан мындай чыгарып башка жака инвестиция кылам деп ойлоп отуруп дейт, шаардын маселелерин көп чечип коет экен дейт. Ошон үчүн ишкерлер менен иштемей сайын шаар өнүкпөйт эле деп айтып берди. Ошон үчүн ишкерлерге да өзгөчө мамиле керек болуп атат. Чыгылып барыңыздарга чоң рахмат. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун, көздөн сактасын, сөздөн сактасын, эки үчүн даражаңыздарды бийик кылсын. Биздин бир туу, бир мамлекетибиз бар. Ушуну колдогон нерсе биздин гана моюндагы аманат. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын социалдык жана экономикалык жактар өнүгүүсүнө кошкон салымы жана коомдук эстелерге аракетке каршы келе жаткандыгы үчүн Шарсеналиев болот сыйланат. Кыргыз Республикасынын социалдык жана экономикалык жактар өнүгүүсүнө кошкон салымы жана коомдук эстелерге аракетке каршы келе жаткандыгы үчүн Республикасынын коопсуздугунун сакталышына кошкон салымы Жеңишбек уулуна сыйланат. Саламатты сактоо тармагына кошкон салымы жана көпчүлүк үчүн Шайиев социалдык жана экономикалык жактар өнүгүүсүнө кошкон жана коомдук эстелерге аракетке каршы келе жаткандыгы үчүн Азырбеков Бактыбек Эсебов, Амантуров Темирлан Амантурович сыйланат. Шарсеналиев Абдулбек сыйланат. Алмаз Булактар Абдулазизович кошкон салымы жана Кыргыз Республикасынын социалдык жана экономикалык жактар өнүгүүсүнө кошкон Семихов сыйланат. Коомдук эстелерге аракетке каршы